Казакстан менен Чехия кызматташуу чөйрөсүн кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Муну менен эки тарап тең энергетика тармагын ар тараптандырууга артыкчылык беришет. Кайра жанма энергияны биргелешип өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалмакчы. Бул тууралуу Чехиянын тышкы иштер министри Силквей телеканалына берген эксклюзивдүү маегинде билдирди. Европа биримдигинин алдыңкы өлкөлөрүнүн бири Казакстан менен ири өндүрүштүк долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Бул өлкөдөн учактарды жеткирүү жолго коюлган. Казакстандын аймагында биргелешкен транспорт заводу иштеп жатат. Өз ара соода темпи өсүүдө. Kazakhstan plays a very important role in our foreign policy. Казакстан биздин тышкы саясатта маанилүү ролду ойнойт. Биздин экономикалык байланыштар бекемделип, ишке ашырылып жаткан жана пландаштырылган долбоорлордун саны өсүүдө. Өз ара соода өнүккөн. Өткөн жылы товар жүгүртүү 1,6 миллиард евроны түздү. Быйыл биз бул көрсөткүчтөн ашып кетебиз деп ишенем. Чындыгында биздин кызматташтык чөйрөбүз кеңейүүдө. Мен ар кандай багыттар боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөрдү айырмалоо үчүн атайын келдим. Ошол эле учурда саясий диалог өзгөчө мааниге ээ. And the political dialogue is always very important for business ties. Ян Липавский эки тараптуу гуманитардык жана илимий кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө ишенимин билдирди. Эскерте кетсек, аталган өлкөнүн адистери казак талаасынан тукум курут болгон Прижевальский жапайы жылкысынын тукумун жандандырууга жардам беришти. Быйыл Европадан Казакстанга камбар ата төлүнүн биринчи партиясы келди. Чехиянын тышкы иштер министри бул асыл өнөктөштүк улана берерин белгиледи.